Мына бүгін Талас областық біргелешкен ооруканасына фонд Сорос тарабынан баягы жардамын дары-дармек түрүндө берип отурат. Бул биздин биринчи эле жардам эмес, буга чейин биз дагы көптөгөн биздин энектештөргө өздүк коргоочу кездемелерди берип келгенбиз. Мына бүгүн дары түрүндө жардам берип атабыз. Биздин фонд тарабынан жалпы 7 областык больницага дары-дармек алынды. Ошондон бүгүн Таластан биринчи болуп башталып келатат. Бул дарыларды эң керектүү деген дарылардын бири бул Клексан, Гепарин жана башка дарылар биздин бейтаптарга бүгүнкү күндө абдан керек деп эсептейбиз. Областық ооруканада бүгін пневмония, коронавирус илдети менен 45 пациент дарыланып атат. Бүгүндө дары-дармектерибиз жетиштүү эле. Өзүбүз дагы жакын арада сатып алуу процедураларын жүргүзүп атканбыз. 3,5 миллион сом тегерегинде бир айлык, 3 айлык запасыбызды камсыздоо боюнча азыр дары-дармек жетиштүү. Анан кийин Сорос фондунан бүгүн миллион сомго чамалуу дары-дармектер келди. Бул абдан биз үчүн керектүү, биздин бейтаптар үчүн керектүү дарылар. Клексан, Гепарин, Цефепин, Цефтриаксон дегендер. Ушул. Анан сиздерге Сорос фондуна терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин пациенттерибиздин атынан, кызматкерлердин атынан.